Салам достор. Сизге бир таң калыштуу нерсе айтсам, ишенесизби? Биз жашап жаткан жер көл жээгиндеги бир майда кумдун бүдүрүндөй эле нерсе. Ооба, ишенүү кыйын. Бирок бул темага кызыгып көрсөңүз, чындап эле ойго салат. Хортон кимдир бирөөнү угуп жатат деген мультфильмди көргөн чыгарсыз. Балким балдарыңыз менен же өзүңүз да кызыгып көргөндүрсүз. Анда эмесе ошол эле мультфильмдеги окуяны аалам, космос темасы менен салыштырып, кызыктуу философиялык ой жүгүртүү менен айтып берейин. Космос тууралуу видеолорду көргөндө уктаралдын тынчтануу же медитация кылуу үчүн эмес, аны аң сезим менен кабыл алып, маани берип көргөнүбүз туура болот. Анткени космос жомок эмес. Ал чыныгы, таң калыштуу жана баш жеткес бейкиндик. Кыскасы мына ошол мультфильмде бир коом үлпүлдөк гүлдүн ичиндеги чаңчада жашайт. Алар жашаган шаар Хувили деп аталат. Шаарда адамдардай эле эл жашайт. Жери бар, суусу бар, керек болсо мири да бар. Бирок сырттан караганда бул коом жоктой сезилет. Мына ушул образ бизге жер планетасынын космосто кандай орду бар экенин түшүндүрүп турат. Биз өзүбүздү чоңураак элестетишибиз мүмкүн. Бирок чындыгында космосто бир чаңдай эле нерсебиз. Мисалы, жерди айдан караганда ал кичинекей жашыл, көгүлтүр топтой көрүнөт. Ал эми Марстан тартылган сүрөттө болсо, жер бир материалга түшкөн кара тактай болуп көрүнөт. Эгер ошол жакта адам жашаса, бизди көзү менен көрүп, бул жакта адамдар жашайт экен деп ойлоп да коймок эмес. Voyager спутниги 6 миллиард чакырым алыстан тарткан сүрөттө жер кадимки чекитке да тең келбей калган. Ушул сүрөттү карап отуруп, космос канчалык чоң экенин аңдайсың. Адамдын масштабы мындайда таптакыр жоголот, молекуладай да көрүнбөй калат. Эми ошол эле мультфильмге кайра кайталы. Хортон деген пил гүл ичиндеги бир үндү угат. Ал үн Хувили шаарында жашаган элдин кыйкырыгы болот. Бирок ошол шаарда жашагандар Хортонду көрбөйт да, укпай да коюшат. Хортон алардан эселеп чоң болсо да, алар үчүн жоктой сезилет. Бул эпизод бизге жогорку цивилизация жөнүндө ойлонууга түрткү берет. Балким бизге көрүнбөгөн, акылыбыз жетпеген, өнүккөн бир коом турмуш бардыр. Балким алар бизди көрөт, угат, сезет. А биз болсо алардын бар экенинен күмөн санап ишенбейбиз. Эгер Хувилиде жашаган эл кыйкырып чыкмайынча, алардын бар экенин эч ким билбей калмак. Бул эпизод бизге космосто жашоо бар болсо да, эмнеге алар менен байланышыбыз жок деген Ферми парадоксун эске салат. Балким байланыш чын эле жоктур. Бирок байланыш жок болсо, анда ал башка жашоо жок дегенди билдирбейт. Балким бизге угулбай, көрүнбөй жатышы да мүмкүн. Эми кенгуру деген каарманга көңүл буралы. Ал эгер мен көрбөсөм, демек алар жок деген логика менен жашайт. Бул болсо адамзат өзүн ааламдын борбору деп эсептеген түшүнүгү. Бирок бул чоң жаңылыштык. Көрбөгөн нерсени жок деп эсептөө бул аң сезимдин чектелгени. Аалам биздин түшүнүктөн таптакыр башкача болушу мүмкүн. Биз билген нерсени гана чындык деп кабыл алып, калганын четке кагууга болбойт. Мультфильмдин бир эпизодунда үлпүлдөк гүлдү башка гүлдөрдүн арасына ыргытып жиберет. Бул гүлдүн ичинде Хувили шаары бар экенин ал түшүнгүсү да келбейт. Бирок Хортон болсо ошол гүлдөгү жашоочулар үчүн жоопкерчиликти алып, толгон гүлдүн арасынан Хувилидегилер жашаган гүлдү издеп чыгат. Ар бир гүлдү тыңшап, карап, алардын үнүн угууга аракет кылат. Бул чоң жоопкерчилик жана ишенимдин белгиси. Жер планетасы да дал ошол гүлгө окшош. Миллиарддаган планеталардын арасында жер да бир кичинекей чекиттей болгон бөлүгү. Эгер башка цивилизация бар болсо, алар да бизди ушунча планета жылдыздардын арасынан байкабай жатышы мүмкүн. Бийиктен караганда адамзат жашоосу көрүнбөй баштайт. Андан кийин айылдар, шаарлар, самолеттор, акырындап жердин өзү да көздөн кайын болот. Башында кумга салыштырып айткандай, космосто да жер кумдун бир бүдүрүнөн айырмасы жок болуп калат. Космосто миллиарддаган планеталар, жылдыздар бар. Биз асманга карап, анын чекит-чекит болуп көрүнүп жатканын билебиз. Бирок ошол жылдыздардын, ошол планеталардын ичинде эмне болуп жатканы азырынча бизге табышмак. Хортон кимдир бирөөнү көрүп жатат мультфильмин
Aalам космос тарабынан талдап айтканда, адамзаттын космосто башка акылдуу турмуштарга болгон көз карашын чагылдырат. Анда жердин ааламдагы орду, жашоонун баалуулугу, жоопкерчилик жана ааламды аңдоо тууралуу чоң философиялык ойлор жөнөкөй, кызыктуу, балдарга да, чоңдорго да жеткиликтүү формада берилет. Космос темасында ой жүгүртүп кызыгуу аң сезимди кеңейтип, акыл эсти өнүктүрөт. Акыл эсти өстүрүп, дүйнөгө болгон көз карашыңызды кеңейте берели. Каналга катталып, бал чайган лайктан басып, ооз комментарий жазып кеткенди унутпаңыз. Комментарийлердин баарын окуп үлгүрөм. Айрым өзгөчө ойлорго жооп берип турам. Саламатта болуңуз.